Салам Супер ТVнын жалпы көрүүчүлөрү, кезектеги ТV шабакана берүүсү старт алды. Бүгүн биздин суроолорго жогорку категориядагы акушер-гинеколог Абдисаттар Маматисаев Маматканович жооп берет. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Ушу аялдарда негизи канча жаштан баштап климакс башталат? Деги эле климакс деген эмне? Ошол тууралуу кенен маалымат берип кетсеңиз. Климакс бул ар бир аялдын эле өзүнүн турмуш жолунда өткөрө турган мезгил болуп эсептелет. Биз мисалы үчүн төрөт аялдардын баардыгы эле жалпы организмин алсак, мисалы үчүн төрөлгөндөн баштап аялдардын организминде өзгөрүү башталат. Ар бир аялга тааныш болгон менструальный цикл деп коет орусча. Ошол менструальный циклды башынан өткөрүшөт. Менструальный цикл башталганда бир өзүнчө бир период, анан бала төрөп өткөргөн детородный возраст деп коебуз. Анан менструальный цикл бүтүп баштаган мезгилде менопауза, анан кийин климакс деп ошондой бөлүкчөлөргө бөлөбүз да. Климакс өзү грек тилинен алганда баскыч же болбосо тепкич деген сөздү билдирет. Ошон үчүн ар бир аял өзүнүн турмуш жолунда ошол баскычтарды басып өтөт. Сиз менопауза жана климакс деп калбадыңызбы? Ушул терминдердин кандай айырмачылыктары бар? Климакс жана менопауза бул эки башка терминдин бир бөлүкчөсү болуп эсептелет. Климакс мисалы үчүн аялдардын бүт өткөргөн турмуш жолундагы климакс периоду болуп эсептелет дагы. Менопауза анын бир бөлүкчөсү. Ошон үчүн баягы пременопауза деп айтабыз. Пре же болбосо климакска чейинки мөөнөт деп айтабыз. Анан кийин менопауза, анан постменопауза деп ошонун бүт бардыгы климакс деген түшүнүккө кирет. Эрте башталган менопауза деген эмне? Аны кантип аныктаса болот? Менопауза башталардын алдын, мисалы үчүн мен жана эле айтып кетпедимби, аялдардын менструальный цикл болот. Менструальный цикл аялдардын ар бир жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Биринчи башталган менструальный цикл 9 жаштан, 13 жаштан башталышы мүмкүн. Андан кийин жанагы период, подростковый период деген сыяктуу период өтөт, анан детородный возраст. Андан кийин менопауза. Менопауза эрте башталган менопауза деп биз 30 жаштан 40 жашка чейинки убакытта болгон менопаузаны айтабыз. Эрте башталган деп. Анан менопауза өзү 45 жаштан 55 жашка чейин болуш керек. 55 жаштан жогорку менопаузаны бул кеч менопауза деп айтабыз да. Менопауза болгон мезгилде ар түрдүү өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн организмди дайыма байкоодон өткөрүп туруш керек болот. Негизи климакс эмне үчүн ошол денедеги өзгөрүүлөр, эмоционалдык абалдын өзгөрүүсү менен коштолот? Жана бул канча жылга созулушу мүмкүн? Менопауза 10 жыл, 12 жылга чейин созулушу мүмкүн. Андан ошол биз организмге өзүнчө аялдардын өзүнчө өзгөчөлүк, жаш өзгөчөлүгү бар, гормоналдык өзгөчөлүгү бар деп айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн аялдардын организминде туулгандан баштап эле кыз балдардын фолликулярный энелик без деп коебуз, же болбосо эн белги деп коебуз. Орусча яичник деп аталат. Ошол яичниктин ичинде фолликулалар өсүп баштайт. Фолликулалар өсүп баштаган мезгилде ал гормондорду бөлүп чыгарат. Аялдарга керектүү болгон, аялдардын сулуулугун сактаган эстроген, прогестерон деген гормондорду иштеп чыгарат да. Ошол гормондор организмде ошол гормондорду кабыл алган рецепторлор бар. Теринин ичинде, кан тамырларынын ичинде, сөөлүк системасында, бүт булчуңдардын ичинде, бүт бардык жерде ошол рецепторлор гормондорду кабыл алып турат. Анан менопауза болгон мезгилде ошол фолликулалар, баягы биз айтып атпайбызбы, детородный аялдар бала төрөп, алар чоңойтуп өткөн мезгилден өткөндөн кийин менструалдык цикл өзүнчө басаңдап баштайт дагы, акырында барып токтойт. Ошол мезгилде менопаузада фолликулалар акырындап өзүнүн функциясын азайта баштайт дагы, аялдардын организминде өзгөрүүлөрдү келтирет.
сиз нормада 45 жаштан 55 жашка чейин созулат деп калдыңыз. Анан эртеси 30 жаштан башталат экен. Бул аябай эрте эмес, эрте курак эмеспи? Эмне үчүн эрте башталып калышы мүмкүн? Менопаузанын эрте башталып калышына ар түрдүү физикалык жактан, климаттык жактан жана организмде болгон өзгөрүүлөр себеп болот. Себеби бизден мисалы үчүн жашоо шартына жараша, аялдардын жашоо шартына жараша климатический условия деп коебуз. Кайсы региондо жашайт, кандай регион болот. Андан кийин жанагы спирт ичимдиктерин ичкенде, тамеки тартканда, же болбосо соматический заболевание деп коебуз. Аялдар кээ бирки башка оорулар менен, сахарный диабет менен, гипертонический болезнь деп коебуз, заболевание бөйрөк, кан тамырларынын оорулары ушундай нерсеге калганда анан аялдардын көп бойынан түшүп калуусу же болбосо аборт жасаган аялдар ушул шарттарга жараша, ар түрдүү шарттарга жараша менопаузадагы ар түрдүү болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы организмде кээде эрте башталган менопауза деп ушул нерсени айтабыз. Ошол климакстын жыныстык катнашка кандай таасир берет? Климакс болуп жаткан аялдарда? Климакс болгон учурда аялдардын организмде өзгөрүү жүрөт да. Мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, эстроген гормон бул аялдардын сулуулугун сактап турган гормон да дайыма. Мисалы теринин серпилгичтиги, упругость кожи деп коебуз, тургөр кожа деп коебуз. Аялдар сулуу болуп, макияж койбосо дагы, терисин карабаса дагы ушунчалык сулуу болуп, серпилгич болуп турат. Сөөктөр жакшы өнүгөт. Андан кийин ошол гормондор жетишпей баштаган мезгилде теринин бырышт басып, баштайт. Булчуңдар жакшы иштебей баштайт. Ошондуктан жана климакс болгон мезгилде заараны кармай албай калган убакыттар болот. Ошон үчүн көпчүлүк мезгилде операцияга же болбосо кандайдыр бир манипуляцияга кабылдаш керек да. Жыныстык катнаш боюнча климакс болгон учурда тери бездери иштеген начарлай баштайт. Тери бездери иштеген начарлаган себептүү жыныстык кындарында кургактык пайда болот. Кургактык пайда болот. Ошондой жанагы кычышып, ачышып, кээде жарылып, эрозия деп коебуз, кээде ошондой абалдар болот да. Андан кийин ошол мезгилде жыныстык катнаш болгон мезгилде аялдарга өзгөчө абалды түзөт. Неудобный, орусча айтканда неудобный абалды түзөт. Ошон үчүн алар жыныстык катнаш болгон мезгилде өзүнчө бир өзгөчө абал болуп калат да. Ошон үчүн анын жаш курагына жараша аялдар менопаузаны айтып атпайбызбы? Менопауза 35, 45, 55 жаштагы аялдар, ошондо. Жаш өзгөчөлүгүнө да жараша болот. И ар бир аялдын жолдошуна же болбосо партнерына жараша секс өзгөчөлүктөр болот да. Негизи айтылат эмеспи? Айтылып калат да, көп төрөсө климакс кеч болот деген. Бунун кандай чындыгы бар? Канчалык деңгээлде? Чындыкка жакын болушу да мүмкүн. Мындай эле алып көрсөк, если көп төрөгөн аял бул гормоналдык жактан жакшы өрчүгөн организм болуп эсептелет дагы. Аял төрөгөн сайын эстрогендер, прогестерон, гормондор өзүнүн функцияларын өз мезгилинде, өз учурунда кабылдап турат да. Андан кийин если жана биз аялдарды айтып атпайбызбы, аз төрөй турган болсо же болбосо тукумсуздук боюнча дарыланып жүргөн аялдар боло турган болсо, аларга эстроген жетишпейт, же болбосо прогестерон жетишпейт, гормоналдык жетишсиздик болгондуктан аларда көп көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Менопаузада жүргөн аялдарга биринчиден гинекологдун кароосу туш керек болот. Себеби гинекологко жылына бир жолу же эки жолу гинекологко пландуу түрдө барып туруу зарыл. Анан эгерде өзгөчө абал болуп кала турган болсо, анда гинекологко кайрыла берсе болот. Анан менопауза болгон мезгилде айтып атпаймынбы? Менопауза болгон мезгилде аялдардын менструалдык циклы өзгөрүп баштайт дагы. Кээде ал кыскарат,
Кээде узун болуп менструация 1 ай, 2 айда бир жолу келип түшүнүп баштайт дагы. Жатындын ичиндеги челкабык ай сайын бөлүнүп чыгып туруш керек да. Алар өсүп кетет дагы. Биздеги медициналык термин айтканда гиперплазия эндометрия деп коет, же болбосо полип деп коет. Аны аялдар кан кетүү менен кровотечение деп коебуз, кан кетүү менен келиши мүмкүн, же болбосо дайыма ушундай бир көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн да. Ошон үчүн аларды медициналык кызматкерлердин көзөмөлүнөн өткөрүп турганга бир жылда бир жолу же 2 жолу медициналык кызматкерге кайрылып туруш керек. Ошол эле убакта онкологдун дарылоосу керек болот. Себеби предраковый заболевание деп коебуз, рак оорулары болуп калышы мүмкүн. Жатында, жатын моюнчасында, эмчек безинде мастопатия деген түшүнүк бар. Ошол мастопатия боюнча да көп аялдар жабырланышат да. Аларга дагы ошол онкогинеколог, гинеколог, эндокринолог деген специалистибиз бар. Алардын кеңештери керек болот. Менопаузада жүргөн аялдарга диетологдордун кеңеши керек болот. Себеби климакс болгон учурда, менопауза болгон учурда аялдар ашыкча вес кошуп кетиши мүмкүн, шишип кетиши мүмкүн. Ошон үчүн тамакты кандай ич керек, кандай дене тарбия менен машыгыш керек. Ошон үчүн диетологдорду дагы консультациясы керек болот. Эгер дарыгер гормоналдык терапия сунуштаса макул болуш керекпи? Гормоналдык терапия сунуштаса дарыгер ага макул болуш керек. Себеби менструация, менопауза болгон мезгилде, климакс болгон мезгилде айтып атпайбызбы, гормоналдык эстрогендердин, прогестерондордун жетишсиздиги болуп калат деп. Азыр бизде мини-пили деп, же болбосо микроионизированный капсулалар бар. Ошол минимальный өлчөмдө бериле турган дарылар бар да. Организмдеги гормондордун өлчөмүн бир калыпта сактап турганга жөндөм берет дагы. Алардын ошол гормоналдык лечениясин гинеколог, эндокринолог, же болбосо гинеколог коррекция кылып, же болбосо мындай табыштап, дайындап туруш керек. Сиз айтып калдыңыз, 2 ай келип, кайра келбей калып, ушул маалда боюнда болуп калуу мүмкүнбү? Да, климакс болгон мезгилде, же болбосо менопауза болгон мезгилде башталган учурларда да, 1 ай же 2 ай менопауза, менструальный цикл бузулуп калган мезгилде боюнда болуп калышы мүмкүн. Себеби жана мен айтпадымбы, жаш эмеде организмде, аялдардын организминде энелик бездин ичинде фолликулалар өсүп турат. Анан ошол фолликулалар өсүп турганда бир калыпта өсүп турган бир фолликула жарылып, ошол фолликула бойго бүтүп калышы мүмкүн. Бала жакшы эле төрөлөбү? Бала жакшы эле төрөлөт. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Бизде жаш өзгөчөлүгүнө жараша 30 жаштан же 40 жаштан өткөн аялдарды эслеп, азыр эми көп аялдар биринчи жолу төрөп атышпайбы? Биринчи жолу төрөп атышат. Жана айтып кеттим, искусственное оплодотворение менен, экстракорпоральное оплодотворение деп коебуз, ошолор менен аракет кылып, бир бала болбосо дагы төрөп алайын деген аялдар бар да. Ошол аялдарга гормоналдык поддержка керек болот да. Климакс жакындап калганда төрөсө жеңил өтөт деген да сөздөр бар да. Ал деле ошол түшүнүктүн ичинде болуп калат да. Жаш өткөн аялдарды биринчи төрөт деп айтып атпайбызбы? Жаш өткөн ошол мезгилде төрөгөн болсо гормоналдык уровень, организмде болгон гормондордун уровени ошол төрөттү алып барууга жетиштүү болот дагы. Аялдардын организминдеги бүт өзгөрүп турган обмен веществ деп коебуз, ошолордун бүт баары жакшы абалда болот да. Ошон үчүн гормоналдык уровень постоянно бир калыпта болуп туруш керек да. Климакстын пайдалуу жактары барбы? Климакстын пайдалуу жактары бар. Себеби аялдар төрөттөн да чарчайт да. Туурабы? Төрөттөн да чарчайт. Алар климакс болгон мезгилде жаш курагы бир өлчөмгө жетип калат.
Айтып атпайбызбы 35 жаштан 55 жашка чейинки курак деп да. Балдарды төрүп, аларды өстүрүп, окутуп, андан кийин алардын да кызматын көрүш керек. Же болбосо өздөрүн жакшы карап, медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө жүрүп, саякатка барып, өзүнчө иш баштаган болсо жеке ишкер же болбосо башка иштерин өзүнчө улантып кеткен убакыт бул ошол климакс убактына керек да. Анан ай сайын келип туруучу өзгөчө абал деп коебуз да, менструацияны өзгөчө абал деп. Ошол өзгөчө абалдан бир аз кутулуп калган мезгил болот да. Көпчүлүк айымдар күтүп жатса керек, сизден кеңештичи кантип жеңил өткөрсөм болот, оорубай? Климакска кандай жеңил кирип кете турган да. Анын ар бир аялдын өзүнүн каалоосунан же болбосо тилегинен кабыл болуп болуш керек. Себеби аял өзүнүн канчалык деңгээлде жакшы абалды алып жүрөм дей турган болсо, ошого жараша. Орусча айтканда цели деп коет да. Цель кандай цель менен келсе, максат менен, кандай максат менен менопаузага келем дей турган болсо, аял өзүнүн ошол менопаузага келе турган жаш өзгөчөлүгүн өзгөртүп алса болот. Менопауза болгон мезгилде деле кайрадан жашарса болот, сулуу болсо болот, ушундай да. Анан кийин спорт менен машыгыш керек, өзүнчө бир хобби таап, иштеп, ырдап, бийлеп, же болбосо саякатка чыгып, ушундай нерселер менен, спорт менен машыгыш керек. Денесин баягы ашыкча вес болуп кетпей, толуп кетпей, ушул нерселердин бүт баардыгын алып жүрсө, ал бир мезгилде эле башка оорулардын бүт баардыгын профилактика кылат да. Давлениеси көтөрүлүп кеткенден профилактика болот. Остеопороз деп коебуз, менопауза болгон мезгилде остеопороз деген сөөктөрдүн тез сынып калышы, же болбосо кичинекей травма болуп калса эле, буту сынып калды, кол сынып калды деп айтып атпайсызбы? Ошолорду алдын алып сактап калганга болот да. Берген маегиңизге чоң рахмат. Бизге дагы көрөрмандардан дагы суроолор келген. Азыр көптүрү сизге бере кетсем. Бапаева Гүлсана жазып жатат. Мен сүлүк врач катары профессорлордон билим алып, кын ичине сүлүк коюу менен 8 жылдан бери климаксты абдан сонун дарылап келем дейт. Сүлүктүн кандай пайдасы бар? Сүлүктүн да пайдасы бар. Климакс болгон эми бизде климаксты жана өзгөчө абал деп кабыл алып атпайсызбы? Климакс болгон мезгилде аялдар ар түрдүү өзгөчө абалдарга дуушар болушу мүмкүн да. Кээ бир киши дене табы көтөрүлүп, кээде ачуусу келип, көп киши менен сүйлөшкүсү келбей, кээ биркелер ыйлап, ушундай, кээ бир кишинин уйкусу качат, кээ бирки аялдардын жана кын жыныстык кындарында ачышуу сезимдери пайда болуп атпайбы? Ошолордун бүт баардыгын оңдоо үчүн бизде, көп тармактагы медициналык жардам керек болот да. Иглая рефлексотерапия деп коебуз, массаж деп коебуз, ванна жана сауналарга, же болбосо душ, контрастный душ деп коебуз. Ошолордун ичинде эле сүлүк жана кан тамырлардын кандын суюктук абалын өзүнө келтириш үчүн ушундай абалы бар. Назира жазып жатат. Климакска каршы дару уколдор барбы? Климакска каршы дару уколдор эми алар көп мындай чогуу эле дарылардын ичинде кетип калат да. Айрыкча биз айтып атабыз мына гормональный терапия же болбосо гормоналдык терапия депчи. Ошол өзүнүн дарыгери менен кеңешип туруп, акушер-гинеколог менен же болбосо эндокринолог менен кеңешип туруп, же болбосо терапевт менен кеңешип туруп, онколог менен ошолор жазган дарыларды кабыл ала турган болсо түрдүү болот бул. Поливитаминдер деп коебуз, же болбосо иммунитетти көтөргөн дарылар деп коебуз, башка ушундай көп гомеопатический препараты деп коебуз, ушундай дарылар болот. Махабат жазып жатат. Менин жашым 44 жашта, 2 айдан бери келбейт, алакандарым кызыйт, мурда мындай жок эле дейт. Бул канча жашта? 44 жашта. 44 жашта. Эми ошол 44 жашта боло турган болсо, бул климакстын ошо менопаузага келе турган убактысы болуп атпайбы? Алгачкы белгилери. Алгачкы белгилери, ошон үчүн жанагы биринчи алгачкы белгилери болот.
менструациясы келбей калып, же болбосо задержка болуп калып, алакандары кызып, денеси ушундай кебирткилер үшүп, ушундай белгилер болуп калат. Менструальдык цикл өзгөрөт. Климакска, менопаузага биз айтып атпайбызбы? Пременопауза деп, анан менопауза, постменопауза деп. Пременопауза болгондо ошол климакска же болбосо менопаузага кире турган баскыч. Ошол же болбосо период деп айтып атабыз да. Ошол периоддо менструация өзгөрүп калышы мүмкүн. Кийинкилерде бир айда ай сайын келип жүргөн болсо, бизде как аялдардын көпчүлүгүндө эле 28 күндүк цикл бар да. Ошол 28 күндүк цикл бузулуп баштайт. Узарып, же болбосо азайып, бир айда 2 жолу келип калат, же болбосо кээде 2 айда, 3 айда бир келип калат. Ушул нерселер эң алгачкы белгилерден болуп эсептелет да. Нуриле жазып жатат, аябай ачуулуу, эч кимдин сүйлөгөнүн да каалабай, силер айткандай ысып калдым, жүрөгүм ооруйт, бир тур башым ооруйт, кыскасы жаман эле болуп жатам, эмне кылсам болот? Көпчүлүк аялдардан сурасаң, биз жанагы табыптарга бардык, көп мекемедеги ар түрдүү дарыгерлерге бардык дейт. Булардын кээде дарыгерлерге барган маршруту же болбосо жолдору аябай көп болуп кетет. Терапевтке барышат, гинекологко барышат, онкологко барышат, травматологко барышат, инфекционистке барышат. Андан кийин эч кандай таасири жок деп ошондой кыйналып калышат. Ошон үчүн менопаузага жакындаган мезгилде же болбосо ушундай өзгөчө белгилер пайда болуп жаткан мезгилде мен айтар элем, акушер-гинекологдор менен, гинеколог эндокринологдор менен байланышып, же болбосо азыр үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп чыгып калбадыбы? Үй бүлөлүк дарыгерлик тобуна кайрылыш керек. Үй бүлөлүк дарыгерлер ар бир аялга, ар бир кишиге, инсанга өзүнчө ошол консультация берет, же болбосо кеп кеңешин айтып, туура жолго, туура маршрутка көздөйт. Саламатсыздарбы, мен 43 жаштамын. Былтыр жайында гинекологко барсам, климакс болуп баштаптырсың деген болчу. 2 жылдан бери аябай тердейм. Климакс экенин билбептирмин. Азыр ошо айызым кармалып жатат дейт. Этеккерим качан бүтөт? Климакс же өмүрүм өткүчө ушинтип тердеп үшүп жүрө беремби дейт. Ошол климакстын башталган мезгилинен баштап, биринчи биз жана айтып атпайбызбы, эрте келген климакс же болбосо менопауза, эрте келген менопауза, өз учурунда келген менопауза жана кеч келген менопауза деп айтып атпайбызбы? Ошонун бардык убактысын кошуп келгенде менопаузанын убактысы где-то 10 жыл, 12 жылга чейин созулуп калышы мүмкүн. Андан кийин эгерде дарыгерлердин көзөмөлүндө жүрүп, үй бүлөлүк дарыгерлерде, гинекологдордун көзөмөлүндө жүрүп айткан кеп кеңештерин аткарып, бардык кеңештерин аткара турган болсо, ошол баскычты, ошол периодду биз азыраак өткөргөнгө жардам беребиз да. Толук аялдарда жеңил өтөт, арык аялдарда оорутат дейт, чынбы? Менин жеңим толук болчу, 2 жылда эле токтоп калды климаксы дейт. Мен болсо арыкмын 3 жылдан бери, кыйналып келем, нерв болот дешет. Ушул жөнүндө кененирээк маалымат берсеңиздер. Ошо климакс болгон мезгилде мен айтып кеттим, толуп кетиши мүмкүн аялдар, толуп кетиши мүмкүн. Бул баягы аялдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша, өздөрүнүн кесибине жараша, жашаган жерине жараша, андан кийин сактаган күндөлүк режимге байланыштуу болот. Ошол нерселерди өзгөртүш керек. Климакс болгон учурда мен мисалы үчүн бардык эле организм бирдей эмес да. Ар бир организм өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланат. Ошондуктан климаксты жеңил кабыл алыш үчүн бул деген жана баскыч деп айтып атпаймынбы? Аялдардын өзүнүн турмушундагы өмүрүнүн бир бөлүгү. Ошондуктан ошол бөлүктү, ошол баскычты достойно өткөрүш керек деген максат коюш керек. Ошол максат менен кете турган болсо, ар бир аялда арыкпы, толукпу, карыбы, жашпы, ошол нерсени өз убагында жакшылап өткөрүп кетсе болот. 41 жаштамын. 3 жыл мурун онкология болуп, операция аркылуу матка
труба ошо жумурка бездерин алдырган элем. Азыр климакс процессинде болуп жатам. Эстрогенди ичем дейт, бирок жардам бербейт. Кандай да кошумча жардам алсам болот дейт. Климакска келген аялдардын жана биз причина, себептерин айткан мезгилде айтып атпадык болду. Ошол операция болгон аялдарда да климакс ушундай болуп калышы мүмкүн депчи. Бул мезгилде дарыгерлер менен кеңеш керек. Дарыгерлер менен кеңешип, заместительная гормональная терапия деп коебуз. Себеби жанагы аялдардын энелик бездерин алып салып атабыз, жатынды, башка органдарды алып салып атпайбызбы? Ошол органдар бизде органы мишени для гормонов деп жана мен айтып кеттим го. Эстрогендерге, прогестерондорго рецепторлор жайгашкан органдар болуп эсептелет да. Андан кийин если жатын жок боло турган болсо, энелик бези жок боло турган болсо, гормондор молочный эмчекке таасирин берип баштайт, башка жердеги рецепторлорго таасирин берип баштайт да. Ошон үчүн дарыгерлер менен кеңешип, кандай кайсы эми мисалы үчүн азыр гормоналдык дарылардын көп түрү бар. Ар түрдүү, ар бир организмге гормональный заместительный терапияны өзүнчө индивидуальный подбирать этип, ошону жасашыбыз керек. Дарыгерлердин көзөмөлү керек да. Айсулуу Кахарова жазып жатат. Мен 35 жаштамын. Айызым 2 күн эле аздан келип калды. Климакс болгон жокмунбу? Климакс болбош үчүн эмне кылуу керек? Токтотсо болобу? Мен дагы төрөгүм келет дейт. Төрөгөнү келген аялдарга климаксты токтотсо болот. Токтотсо болот. Бул үчүн бизде гинеколог, эндокринолог деген кесиптер бар. Же болбосо репродуктолог деп коебуз. Азыр ошол репродуктологдордон көзөмөлүн болуп, консультация алып, андан кийин жана заместительная гормональная терапия деп атпайбызбы, ошолорду алыш керек. И общетерапевтический лечение алыш керек. Ошентип өзгөртсө болот. Маек соңунда сизге эркин микрофон берели. Айымдарга кайрылып алсаңыз. Жана бизге көп суроо келет да, каякта иштейт депчи. Ошол тууралуу кене маалымат берип кетсеңиз. Урматтуу айымдар, биздин бардык эле Кыргызстандын жашоо тургундары, мен биринчиден өзүмдүн кесиптештеримди чогуу иштеген. Мен Бишкек шаарындагы 2-чи төрөт үйүндө акушер-гинеколог болуп иштеймин. Жана ошону менен бирге Акынбаев атындагы медициналык академияда ассистент кафедра, акушерство гинекология боюнча ассистент кафедра болуп студенттерге сабак берем. Турмуш жолунда көп аялдарды төрөтүп, алардын көйгөйлөрүн чечип, ушундай кубанычтуу абалга алып келиш үчүн дайыма аракет кылып жүрөм. Ошондуктан медициналык кызматкерлерди, менин кесиптештеримди, кафедранын кызматкерлерин, бүт бардыгына боло турган медициналык кызматкерлерин майрам менен куттуктап кетем. Баарына чың ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик, дайыма ушул ийгиликтердин үстүндө эле жүрө беришин каалайм. Анан биздин бардык эле кыргызстандык аялдарга, чет жерде жүргөн биздин жарандарыбыздын баарына тынччылык каалап, ден соолук каалайт элем. Андан кийин ар бир аял затына бизде аял заттын организми аябай өзгөчө деп эсептейм да. Алардын өзгөчө деп эсептейм. Ошол өзгөчө болгон акыбалды дайыма өзүңөр менен ала жүрсөңөр. Дарыгерлердин кеп кеңешин угуп, жандай башка шарлатандарга же болбосо мындай нерселерге берилбей, дайыма ушул үй бүлөлүк дарыгерлердин кеңешин угуп, ар бир кесиптин ээлеринин кеңештерин угуп турсаңар, ушул көйгөйлөрдү аз болот деп ойлойм. Өмүр сакчыларын биз дагы кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Сиздердин да ден соолугуңуздар чың болсун, өмүрүңүздөр узун болсун, өмүр сактыгында аман болуңуздар.